London сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Сиз угуп жаткан BBC кыргыз кызматы, студияда Абдыбек Казиев. Узап бара жаткан аптадагы урунттуу темаларга токтолобуз. Бүгүнкү уктуруубузда климатка арналган Глазгодогу COP26 саммити аяктайт. Гималайдагы жылдан жылга кемип бараткан мөңгүнүн таасири сезилүүдө. Кышында сууну ушул жерден гана ала алабыз. Белоруссия менен Польшанын чек арасындагы абал талкуунун чордонунда. Кыйналып орто жолдо ушундай чоң геосаясат курмандыгы. Бул жана башка окуяларга дагы кайрылабыз. BBC'ни угуңуз. Уктуруубузду эл аралык орчундуу окуя менен баштайбыз. Климатка арналган Глазгодогу COP26 саммит аяктайт. Саммит максатына жетти дегендер менен катар эле баары жазалмалуу болду. Керек болсо ага чогулган дүйнө лидерлери учак укмуштуу транспорттор менен жыйынга келебиз деп, абага уулуу газды өлчөсүз көп чыгарды деген сынга кабылды. Бул маселеде негизги оюнчулардан болгон Кытай менен Орусиянын саммитке карата мамилеси дагы кызуу талкууларды жаратты. Саммиттеги урунттуу айрым бир маселелерди кесиптешим Кубат Чекиров экөөбүз талдап берели. Глазгодогу климаттык саммиттин башкы жыйынтыктары кандай болду? Глазгого чогулган дүйнөлүк лидерлер абаны булгаган бөлүп чыгарууларды азайтуу боюнча чоң милдеттерди албай эле кайтып кетишти. Илимпоздор анс деле үстү-үстө кылымда планета жана адамзат үчүн климаттык катастрофа жараларын болжоп жатышат. Саммит жагымдуу сюрприздер жана чоң билдирүүлөр менен коштулду. Бирок сөздө да иште да бир пикирге келе алышкан жок. Ыкчамыраак аракетке өтүү ишке ашкан жок. А баргандар болсо же уран чакырыктарды айтышып, же болбосо нааразылыктар менен таарынычтарын билдирип жатышты. Диалог болгон жок. Бир тобу метанды бөлүп чыгаруу жөнүндө уада берсе, башкалары дагы бир жолу келечекте токойлорду кыйбай турганын айтышты. Калгандары болсо барган да жок жана эч кандай жаңы убадаларды берген да жок. Чогулуштун башкы максаты болгон көмүрдөн баш тартып, жашыл революцияны тездетүү жагына жетишүү болбой калды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш саммит бүткөндөн кийин BBC'ге Глазгодогу темп менен Париж макулдашуусунун максаттарына жетүү оор болорун билдирди. Баса белгилеп кете турган маанилүү бир жагдай бай мамлекеттер өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасына жардам берүү үчүн керемти иретинде бериле турган $100 миллиард топтоо боюнча убадасын аткарган жок. Таарынып калгандар эми көбүрөөк сурай баштады. Индиянын лидери Нарендра Моди саммитте $1 триллион сурап жиберди. Өнүгүп жаткан өлкөлөр алдыңкы мамлекеттерди өсүрчүрүндө асманды түтүнгө толтуруп байып кетишкен деп айыпташууда. Соңку 1,5 кылымда атмосферада топтолуп калган көмүр кычкыл газы күндүн ысысын шарттап, эми гана индустриализация баскычынан өтүп жаткандар үчүн төлөшү керек болууда. Глазгодо акча жагынан жардам берүү убадалары жаңырды, бирок ишти ордунан жылдыруу үчүн жетиштүү деңгээлге көтөрүлгөн жок. Бул саммиттин негизги келишиминде кандай милдеттенмелер жана кандай максаттар каралды? Глобалдык саммиттеги келишимдин акыркы варианты жарыяланган. Андагы маалыматка караганда, дүйнөдөгү өлкөлөр 2022 жылдын акырына чейин көмүртекти азайтууга көбүрөөк басым жасаары белгиленди. Ошондой эле документ аялуу мамлекеттерге көбүрөөк көмөк көрсөтүүгө чакырат. Бирок текст жетиштүү деңгээлде амбициялуу болбой калды деп көпчүлүктүн сынына кабылды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон башка өлкөлөрдүн лидерлерин соңку келишимге келүү жана сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өкүлдөргө көбүрөөк ыйгарым берүүгө чакырды. Басма сөз жыйынында сүйлөп жатып ал дүйнөлүк температураны 1,5 градустан төмөн кармап туруу амбициясынан баш тарта элек экенин билдирди. Глазгодогу жыйындын дагы бир корутундусу саякат жөнүндө болду. Ондогон мамлекеттер мунай жана күйүүчү май менен иштеген машиналардан бара-бара баш тартаарын убада кылды. Бирок АКШ, Кытай жана Германия кол койгон жок. Бир нече ири компаниялар, анын ичинде Ford жана Mercedes билдеттенме алууга сөз берди. Кытай менен АКШнын климат боюнча макулдашуусу көптөр үчүн күтүүсүз болду. Эки ири өлкөнүн мындай бүтүмүнө эл аралык реакция кандай болду? Глазгодогу глобалдык жыйында Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын климаттык макулдашуу жөнүндөгү чечимдери көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Евро биримдик менен Бириккен Улуттар Уюму бул кадамды үмүт берүүчү жана маанилүү кадам деп атады. Бирок Greenpeace уюму эки өлкө тең милдеттенме алганын көбүрөөк көрсөтүшү керек деп билдирди. Анткени АКШ менен Кытай дүйнөдөгү эң ири көмүр кычкылын газын бөлүп чыгаруучулар экени белгилүү. Алар 2015 жылы белгиленген Париж келишиминдеги температурага жетүү үчүн бирге иштей турганын айтышты.
Кытайдын климаттык элчилеринин айтканына караганда, аталган билдирүү соңку 10 ай ичиндеги болжолдуу 30 жолугушуудан кийинки макулдашылган чечим. Бул макулдашууга коомчулуктун реакциясы негизинен оң болду, бирок эксперттер менен активисттер эми убадаларды аткаруу үчүн конкреттүү аракеттер көрүлүшү керек деп жатышат. Жапай жаратылыш боюнча Дүйнөлүк фонддогу АКШнын климаттык саясат боюнча директору Женевева Марикл бул билдирүү 1,5 градус чекти ишке ашыруу үчүн жаңы үмүт жаратканын айтты. Австралиянын мурдагы премьер-министри Кевин Руд BBCге билдиргенде, макулдашуу оюн эрежелерин өзгөрткөн жок, бирок алдыга жылуу үчүн маанилүү кадам болду. Бир топ маселелер боюнча, анын ичинде метанды бөлүп чыгаруу, таза энергияга өтүү жана көмүртекти азайтуу багытында макулдашууга жетишкен. Кытайдын климаттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн башкы өкүлү Се Жинхуа кабарчыларга Кытай менен АКШнын ортосунда ача пикирге караганда макулдашуу көбүрөөк деп билдирди. Кытай метанды чектөө боюнча ушул аптанын башында макулдашууга кошулуудан баш тарткан болчу. Бирок анын ордуна көйгөйдү чечүү үчүн улуттук планды иштеп чыгууга убада берген эле. Метан зыяндуу парник газы. Кытай дүйнө жүзү боюнча көмүр кычкыл газын эң көп бөлүп чыгарган өлкө. Андан кийинки орунда АКШ турат. Рахмат кесиптеш. Польша менен Белоруссиянын чек арасындагы чыңалган абалдан улам Германиянын канцлери Ангела Меркель менен орус президенти Владимир Путин 2 ирет телефон аркылуу сүйлөштү. Айрым эксперттер мынчалык кыска мөөнөттөгү 2 жолку байланышуу маселенин олуттуу экендигинен кабар берет деп жатат. Польшанын премьер-министри Матеуш Моровецкий Орусиянын президенти Владимир Путинди Беларусь-Польша чек арасындагы мигранттардын кризисинин артында турат деп айыптаган. Беларусь президенти Лукашенко болсо Европаны газ менен жылытып жатканын айтып, газ берүүнү токтотуп саларын кайтты. Апта ичиндеги негизги маселелердин бирине айланган бул теманы кесиптешим Элмурат Асыралиев экөөбүз суроо жооп иретинде талдап берели. Элмурат, азыр Польша Беларусь чек арасындагы кырдаал кандай экен? Бери эле дегенде 2000 мигрант суук шарттарда Беларусь-Польша чек арасында туруп калган. Беларустун президенти Александр Лукашенко Евробиримдиктин санкциясынан улам өч алуу максатында адамдарды чек арага жөнөтүп атат деген пикирлерди четке кагууда. Видеодон Беларусь-Польша чек арасындагы текензим тосмонун Беларусь тарабында адамдардын тобун көрүүгө болот. Айрымдар кычкач, дарактын бутактары менен жана топ болуп чек арадан өтүүгө аракет кылууда. Ал эми поляк күзөтчүлөр көздөн жаш агызчудай болгон зат менен аларды артка кайтарып атышат. Мигранттардын көпчүлүгү жаш эркектер, бирок аялдар менен жаш балдар дагы бар. Алардын көпчүлүгү жакынкы чыгыштан жана Азиядан келгендер. Алар Беларустун аймагында чатырларда бир тараптан поляк сакчылардын, экинчи жагынан Беларусь чек арачыларынын ортосунда камалып жашап атышат. Чек арада түнкүсүн температура 0дон төмөндөп, өткөн апталарда бир нече киши каза тапкан. Польшанын премьер-министри Матеуш Моровецкий Орусиянын жана Беларустун президенттерин мигранттарга Беларусь аркылуу Евробиримдиктин аймагына өтүп, блокту туруксуздаштырууга аракет кылууда деп айыптады. Аталган биримдикке Орусиядагы, Беларустагы кирбейт. Моровецкий кырдаалды адамдар жандуу калкан катары колдонулган согуштун жаңы түрү деп сүрөттөп, Евробиримдиктин ичинде баш аламандыктарды чыгаруу үчүн иштелип чыккан сахналаштырылган оюнга Польша туш болгонун айтты. Моровецкий соңку 30 жылда Польшанын чек ара коопсуздугу биринчи жолу аяусуз чабуулга кабылганын кошумчалады. Польша чек арага кошумча аскерлерди тартып, куралдуу жаңжал чыгып кетиши ыктымал экенин эскертти жана Беларустун кырдаалды курчутуу аракетинен коркуп атканын айтты. Польша, Литва жана Латвия баары Евробиримдиктин мүчөсү. Алар соңку айларда Беларустан өз аймактарына мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган адамдардын агымына күбө болгон. Шейшемби күнү Литва Беларусь менен чек арасында өзгөчө кырдаал жарыялап, ал түндөсү күчүнө кирмекчи. Литва чек арадагы кырдаал боюнча эмне деп жатат? Литва мигранттардын ыктымал толкунуна даярдык көрүү үчүн Беларусь менен чек арасына аскерлерди тартты. Өлкө бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялоону алдын алуучу аракет деп билдирди. Литванын ички иштер министринин орун басары Кестутис Ланчинскас BBCге билдиргендей, Беларустан Литвага мыйзамсыз өткөн 20дай мигрант кармалып, алардын террористтик уюмдар менен байланышы бар деп шектелип атат. Токтотуп документ сураганда алардын көпчүлүгү жасалма паспорт көрсөтүшкөн. Ланчинскастын айтымында алардын өтмүшүн текшерүү иштери дале жүрүүдө. Ал мигранттардын кайсы террористтик уюмдар менен байланышы боюнча дагы, качан кармалганы боюнча дагы комментарий берген жок.
Бул боюнча Беларустун позициясы дагы абдан кызык болуп атат, ошону дагы айта кетсеңиз. Беларустун мамлекеттик маалымат агенттигине курган маегинде Лукашенко чек арада аскердик чыңалуудан оолак болгусу келгенин айтты. Анын айтымында жаңжалга Орусия аралашып кетиши мүмкүн. Ал акылдан азбаганын жана эмне жөнүндө сөз болуп атканын билерин айтты. Бирок ал биз тизе бүкпөйбүз деп моюн сунбаганын көрсөттү. Беларустун коргоо министрлиги Варшаваны миңдеген аскерлерди чек арага алып келгени үчүн макулдашууларды бузду деп айыптады. Беларус мигранттар мыйзамдуу жол менен келгенин билдирип, өлкө болгону меймандос катары кабыл алганын айтты. Орусия болсо шериктешинин чек арадагы араздашууну жоопкерчилик менен жөнгө салып атканына баа берип, кырдаалга жакындан көз салып турганын билдирди. Белорусия менен Польшанын чек арасындагы абал дагы деле чыңалган бойдон турат. Миңдеген мигранттар жакшы жашоо издеп Европа өлкөлөрүн көздөй умтулууда. Польша бийлиги бул көрүнүштү мигранттардын кадимки эле агымы катары эмес, башка бир мамлекеттердин атайын жасап жаткан аракети деп билдирди. BBC эл аралык мамилелер боюнча адис Чынар Айсынгулга кайрылып, ушул темада маек курду. Бул жана айтып келишет го, жана холодный война депчи. Ошол экиндей жагдайлар, ошондой бир кабыл алуу саясатта дүйнөлүк ошондой рамка келгенин десек, ошол жөнүндө кабар берет го. Биз өзүбүз жана эл аралык мамилелер специалисттер холодная война 2.0 деген версиясы деп айтабыз да азырчы. Ошол үчүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, уже жакта НАТОнун күчтөрүнө ссылка болуп атат. Биякта жамаат кызматташтык уюмдар бири-бири менен сүйлөшүп атышат. Анан жалпысынан ошол нукта, ошол тенденция менен баратканыбыз белгилүү болду деген оюм. Бул да бир эпизоду да ошо. Чыңалып турган окуя, эки өлкөнүн бири-бирине кайым айтышуусу мындан ары эмне болуп уланышы мүмкүн? Менимче бул жерде провокацияга көбүнчөсү Россия менен Белоруссия жактан болуп атат көбүнчөсү. Анткени бирок алардын айтканында дагы кандайдыр бир адилеттүүлүк болуп атат. Анткени алар мынтип айтып атышпайбы, ушулики Сириядагы, Иракта болгон ИГИЛ пайда болуп, анан жанагы чоң миграциялык кризис болуп, анан мигранттын баары эле биз Европада жакшы жагдайлар, шарттар бар экен деп ошол жака качканы, ошол жака аракет кылганы жеткенге. Мунун баары деген бул чоң геосаясий процесстер, ошону батыш өзү күнөөлүү деп атышат. Анан бирок ошол эле замат Белоруссиянын территориясындагы качкындар ушундай массалык түрдө агрессивдүү Польшанын чек арасын өтөбүз дегендей бир кыймылды уюштуруп, ошондой бир направление багыт бергени дагы кандайдыр бир уюштурулган жардам берилген мамлекеттер тараптан дейчи, мамлекет Белоруссиянын ошондой бир сезим калтырып атат азырчы. Бирок түпкү себеби силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп ошентип аны түшүндүрүп атышпайбы? Белорус бийликтеричи Сириялык мигранттардан Европага барабыз деп, мына Европага кетирип атабыз, өткөрүп атабыз депчи. Ким туура эмес деген кыйын, бирок эң жаман жагы адамдар, элдер шорду деп коет го, ушинтип кыйналып орто жолдо ушундай чоң геосаясат курмандыгы болуп. Польшанын өкмөт башчысы бул окуяны чыныгы кыймылга келтирип аткан күчтөр Москвада деп жатат да. Ушуга негиз бар деп ойлойсузбу? Эгерде геосаясий логика менен карасак, албетте негиз бар. Анткени ошол эле Сирия, Ирак, андан кийин Афганистанда, андан кийин Украинада дейличи жалпылап. Азыр Белоруссия менен чек араларында болуп аткан. Керек болсо Белоруссиянын бийлигин кетиребиз деп жана чоң митингдер чыккан. Ошол жактан башынан эле саясат эки жактан эле бар. Россия да катышып атат бул оюнга, батыш мамлекеттер да ойноп атат башка тарапта. Анан албетте Россия жөн эле отуруп. Ушул окуялар Белоруссия менен Орусиянын ымаласы абдан жакындашып кетти. Керек десе экөө жакынкы жылдары интеграцияга барып бир мамлекет түзүү жөнүндө сөз кылып жатат деген учурга туш келип атпайбы? Катализатор катары болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, анан мүмкүн ошол максат үчүн дагы ушундай шарттарга барып атып, ушундай шарттар түзүп атышат да. Ошол эле Россия Федерация тарабындагы баягы дизайнерлерчи. Анткени мындай биз көрбөдүк Украинадагы ситуация кандай өнүгүп кетти, баарда мамлекет бириге албай атат, уже кандайдыр бир дайымалык согуштук конфликттик режим болуп калды аякта да. Анан бирок ошол эле замат Россияга жана постсоветтик аймактарда өзүнүн амбициясы бар чоң мамлекет болом деген Россияга Беларусту жоготуп алуу бул такыр эле болбой турган алардын формуласында кеп да. Ошол үчүн бир эле ок менен эки коёнду өлтүрөт дегендей Европаны да тийишип, мигранттарды аяка жиберип,
Бирок ошол эле замат Беларусту дагы тартып ошондой бир кадам менен бир канча максатты көздөгөн болуп атат. Ошол үчүн менимче бул жерде албетте Россиянын чоң саясий оюн эпизодун разворачиваться этип көрүнүп атат бизге азыр. Бирок Афганистанда дагы башкача оюндар болуп атат. Буну биз дайыма мындай байланышта көрүшүбүз керек да. Бирисинен бириси жеңип кичине утканга аракет кылып атса, экинчи жагынан кичине жоготуулар болушу мүмкүн ошол эле мамлекеттинчи. Евробиримдик ушул чек арадагы окуядан улам Белоруссияга чектөөлөрдү киргизет, анын алгачкыларын баштады деп калды. Чындап эле бул киргизе турган чектөөлөр абдан олуттуубу? Чындап эле Белоруссияга таасир эте алабы? Белоруссия дагы абдан ошо чоң саясий айтпадымбы, оюндун курмандыгы болуп калышы мүмкүн болуп атат, жана Украинага окшочу. Бирок экономикалык жактан бул Украина эмес, албетте ошончалык бөлүнүп жаранган мамлекет эмес. Беларусь батька жакшы эле башкарып, центральный власть кылып койгон аякта. Бирок ошол эле замат албетте экономика жактан Белоруссиянын өзүнүн бир Россиядан өзгөчөлөнүп күчтүү жактары бар эле да. Анткени Европа менен чектешти да напрямую. Ал жагынан өзүңүздөр билесиздер, жана Евразия биримдикке киргенде деле Орусия, Беларусь менен канча конфликт болду. Биз жана Кыргызстан, Казакстан дайыма эле кимге кандай контрабанда кылып атат деп эле урушуп келебиз го. Евразия биримдикке кирсек деле алар дагы ошентип келип атышпайбы, келишип эле келатканда. Мисалы эле жанагы Украинадан кийин, Крымдан кийин Европа санкцияларды киргизгенден кийин, Россия контур санкцияларды киргизгенден кийин эмнегедир мындай чектеле турган тизмеге кирген продукциянын баары дале баягы контрабанда түрүндө Беларусь аркылуу келип атат да. Еврозонагачы, Евразийский зонага, Евразия биримдигинин зонасына. Анын баарын Белоруссия силер күнөөсүңөр да орустар күндө айтайын дегеним, экономика жактан Белоруссия бир буту менен Европада, бир буту менен Россияда да, промышленность жагынан караганда. Анан ошол үчүн аябай эле кыйын болот ал жагынан, эгерде азыр европалыктар аяк деметсе, анда чыныгы Орусиядан мындан да көбүрөөк көз каранды болуп калып, Беларусь чыкпагандай кылгандай бир жагдайга барып калышы мүмкүн да. Мына айрым эксперттер айтып жатпайбы, Белоруссиянын ичиндеги ички көйгөйлөр абдан көбөйүп кеткендиктен Лукашенко атайын окуяны күчөтүп жатат деп. Алсыздап жоготуп бараткан Лукашенкону көрбөдүкпү, канчалык эл каршы чыгып, канчалык айлап жүрүштү көчөдөчү, митингдер. Анан албетте бийликти күч менен кармап турганы көрүнүп эле атат да. Анан ошол эле замат бирок чоң геосаясий державаларында өзүнүн кызыкчылык. Лукашенко силердин кызыкчылыгы үчүн булар күрөшкөн жок, демократиядан деле көп жакшы эчтеке албайсыңар деп ал өзүнүн позициясын айтып, бул жерде баягы чоң оюндардын эле курмандыгы болуп атышат да. Бийликти кармап калыш үчүн бул авторитардык режимдердин бир методу. Анан BBC'нин суроолоруна эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул жооп берди. Дүйнөдө 400 миллион адам ичүүчү суу менен сугат сууну тоо мөңгүлөрүнөн алып турат. Бирок абанын температурасы көтөрүлүп, барган сайын кардын азыраак жаап жатканы Гималайдагы мөңгүлөрдөн кемишин алып келүүдө. Аймактагы айылдарга суу жетпей, кээ бир тургундар кетип, айыл бош калды. Индиядан Амир Пирзада баяндайт. Климаттын өзгөрүүсү дүйнөнүн чокусуна да жетти. Гималайда мөңгүлөр эрип, айылдарга суу жетпей калчу болду. Индиянын түндүгүндөгү Ладах климаттан жабыркоодо. Бул биздеги жалгыз суунун булагы. Ичкенге, жуунганга, малга сууну ушул жерден алабыз. Кышында сууну ушул жерден гана ала алабыз. Ладах муздак чөл. Жылына бул жакта 10 сантиметр гана жамгыр жаайт. Эч нерсе өспөйт. Температура -30 градуска чейин түшөт. Соңку 40 жылда глобалдык жылуулануунун айынан Гималайда мөңгүлөр тездик менен кичирейип кетти. Талааларда эгинди суугарууга суу калбай калды. Бул бир кран бүтүндөй айыл үчүн жетишсиз. Айла жок, айылдан кетип атабыз. Кумик айылынын тургундарынын жарымы суу издеп өрөөндүн төмөнкү жагына көчүп кетти. Алар дарыяны буруп канал курушкан. Цеваң Заңмо Кумикте өмүр бою суу тартыштыгын көрүп жашады. Эми болсо ал чакан гүл бакча өстүрүүдө. Бул капуста, редиска, сабиз, жашылча. Соңку 2 жылда бул айылга суу жеткирип жатабыз. Ошентип гүл бакча кармап жыргап калдык. Цеваң суу тартыш айылдан көчүп кете алды. Бирок башка айылдаштары кала берди.
башынан ошол мөңгүлөрдүн түбүндө жашагандар же бийигирээк тоодо жашагандар суу маселесин чече албай кала берди. Кантип чечишти билбейбиз. Алар артта кала берген. Аларга суу жеткирип эч ким жардам бербейт. Дүйнө жапырт киришип жылууланууну токтотпосо, бул бийик тоодо эч ким жашабай калат. Гималайда ээрип жаткан мөңгүлөр тууралуу Амир Пирзада баяндады. Эми бул маселенин Кыргызстанга байланыштуу үңүтүнө дагы кайрылалы. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү адаттагыдан аз. Өлкөнүн башкы суу сактагычындагы топтолгон суунун соңку жылдарда көрсөткүчүн Элмурат Ашаралиев айтып берет. 10 ноябрга карата суунун көлөмү 11 миллиард 670 миллион куб метрди түзгөн. Былтыр ушул эле күнү 14 миллиард 555 миллион куб метр болсо, 2019 жылы Токтогул суу сактагычында 16 миллиард 872 миллион куб метр суу болгон. Бул суу Кыргызстанды электр энергиясы менен эле камсыз кылуу менен чектелбестен, Борбор Азия аймагын сууга суусу менен камсыздоодо дагы мааниси чоң. Суу сактагычтын максималдуу чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу Токтогулга 2017 жылы толгон. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, андан кийин 2014 жылы 6,4 миллиард куб метрге чейин жеткен. Кыргыз бийлиги Токтогулдагы суунун деңгээлин критикалык чекке жеткирбей кармап турууга аракет көрүп келет. Бирок суунун көлөмү 5,5 миллиард куб метрге түшүп кетсе, анда ГЭСтин агрегаттарын токтотууга аргасыз болот. Адистердин айтымында суунун тартыштык айланпасы башталган жана ал 5 жылга чейин созулушу ыктымал. Бирок бул убактылуу көрүнүшпү же климаттык өзгөрүүдөн улам Борбор Азия аймагы туш боло турган суу тартыштыгы көйгөйүбү? Азырынча ар кандай жооптор айтылууда. Токтогул суу сактагычындагы олуттуу кырдаал жыл башынан бери кыргыз коомун түйшөлтүп келет. Ушул жылдын апрель айында суунун деңгээли 8,6 миллиард куб метрди түзгөнү кабарланган эле. Метеорологдор 2021-2022 жылдары күз жана кыш мезгилдеринде бүтүндөй Борбор Азия аймагында жаан-чачын жана кар азыраак жаашы мүмкүн экенин жоромолдошкон. Токтогул ГЭСи совет доорунда курулуп, 1970 жылдары ишке берилген. Ошол кездеги макулдашууга ылайык Кыргызстан кышында суу сактагычка сууну топтоп берип, электр энергиясын чыгарбай турган болгон. Ал эми жаздан баштап күзгө чейин бул сууларды Өзбекстанга, Казакстанга пахта жана айыл чарба өсүмдүктөрүн суугарыш үчүн берип турмак болот. Ал үчүн Кыргызстан кышында Өзбекстандын жана Казакстандын эсебинен газ, көмүр жана нефти продуктуларын алчу. Ал эми Советтер Союзу тарагандан кийин коңшу республикалар өздөрүнүн газын, көмүрүн жана нефт продуктуларын Кыргызстанга валютага сата баштаган. Мындан улам Кыргызстандагы суу жана энергия булактары үчүн акы төлөө маселесин коюп келет. Токтогул суу сактагычындагы көрсөткүчтөрдү Элмурат Ашаралиев айтып берди. Суу энергетика демекчи, коомдук сайттарда көмүрдүн баасы талкуунун чордонунда. Бишкекте көмүрдүн тоннасы 5.000-6.000 сомго чыкты десе, дагы бирээсилерде көмүр арзан экен, Баткенде эбак эле 10.000 сомдон ашкан деп жазып жатат. Антимонополия кызматындагы Баткенде көмүрдүн баасы 13.000 сомго чейин жеткенин билдирди. Көмүрдүн мындай тартыштыгы бир жагынан свет маселеси кыйнап турган учурга туш келди. Электр энергиясын үнөмдөгүлө, ашыкча лампочкадагы күйбөсүн, үйдү свет менен жылытпагыла деген сыяктуу чакырыктар күчөп, улам бир чөлкөмдө жарык өчүп жатканда көмүр дарыга тете болуп турган чагы. BBC монополияга каршы агенттиктин директору Кеңешбай Талаков менен маек курду. Ушул көмүр акыркы мезгилде ГЭСтин көтөрүп кеткендигине байланыштуу жөнгө салууну бизге тапшырган. Жумушчу тобун түзгөнмүн. Кетирилген чыгымдарга жараша көмүрдүн дүң баасы, транспорттук чыгымы, башка кеткен чыгымдар боюнча баарын эсептеп 18-октябрдан баштап биз толук кандуу көзөмөл иштерин жүргүзө баштадык. Ошо Кабак бассейниндеги 20 компанияга дүң баасын 1250 сомдон тарта 1330 сомго чейин бул салыгын эске алганда ошондой бааларды белгилеп бергенбиз да. Бул башкача айтканда акыркы 3 жылда өзгөрүлгөн эмес дүң баалары. Ошонун алкагында мына Бишкек шаары боюнча мисал келтирсек, Бишкек шаарында эң жогорку деңгээли 5800 сом болуш керек көмүрдүн баасына. Бул баягы отборный көмүрлөр болот, көмүр отун ирик көмүргө. Анан баягы кээ бир дүң базалар бар, ал жерде ошол
4500 сомго чейин болуш керек да баалары. Бүгүнкү күндө ошол дүң баалар базарларда Казакстан, Кыргызстан көмүрдө сатылып жатат. Андан сырткары баягы стихияларда точкалар көбөйүп кетиптир. Азыр баардык эле көмүр сатып калыптыр. Чүй областына деле ошондой деңгээлде белгиленген. Ош областына 6008ге чейин баягы ар бир райондорго белгиледик да. Жалал Абад областына дагы эң жогорку деңгээли 6500 сомго чейин. Ал эми Нарын областында эң жогорку деңгээли бул эң төмөнкү деңгээл ошо Нарын областында Жумгал району менен Акталада белгиленди. Бул 2500 сом. Себеби ал жерден көмүрдүн мекени биринчиден, экинчиден аралык жакын. Транспорттук чыгымдары дагы ал жерде азыраак кетет. Ал эми Нарын шаарында ошол 4000ге чейин болуш керек да. Ысык-Көл областына дагы импорттук көмүргө ирисине 7,5 сомдон, анан эми баягы 6900 сомдон жанагындай саткан жерлерге белгилейт да. Ал эми жергиликтүү көмүрдү 5500 сомго чейин. Ушу Ысык-Көл областын айтып атам да. Мен кошуп коеюн, эң жогорку баа Баткен областында белгиленди. Ал жерде шахтовый метод биле 8,5 сомго чейин да. Ошондой иштеп жүрүп атат. Өзүңүз кайсы бир көмүр базасына баш багып карап көрдүңүзбү баалар жөнүндө? Бош болгондо эле ошо Бишкек шаарынын полный баары ошол жерден тийиштүү чечимдерди чыгарып, эр менен жолугушуп, көйгөйүн угуп, ошон үчүн жетекчи катары барып атам. Жөнгө салып киргенден бери 4 жолу Бишкек шаарын айланып чыктык. Ал жерде штрафтар салынды. Бүгүнкү күндө 108 жолу ушуну кароо уюштурдук. Анын ичинде 456 ишкердик субъектилерин түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Анан биз кынтыксыз иш алып барып, бааны көтөрүү боюнча 310 кагаз жүзүндө ошол жеке ишкерлерге удумление бердик. Бул жерде мыйзам бузуулар да катталды. Республика боюнча 51 мыйзам бузуу катталды. Бул көбүнчө туура белгиледиңиз Бишкек шаарында. Мыйзамда штрафтар каралган 3000ден жеке жактарга, юридикалык жактарга 13000ге чейин да. Ташып келип аткандар дагы соода жүргүзүп атат. Бул мыйзамга дал келбейт. Ошон үчүн кылдат иш алып барышыбыз керек. Бааны кескин чектеп койгондо рынокко жеке ишкерлер алып келбей дефицит болуп калышы мүмкүн. Ал жагын да карашыбыз керек. Эгерде катаал мындай текшерүүлөр жүргүзө турган болсок, анда такыр эле алып келбей токтотуп салышы мүмкүн. Азырынча көмүрдүн резерви аз шаарда депчи мисалы. Ушул жагдайды эске алганда сиздер министрлер кабинетине кайрылдыңыздарбы? Токтом анда мындай толук кандуу иштебей калат, өзгөртүү керек. Эгер катуу көзөмөлгө алып ар бирин текшерсек, анда мындай болуп калат да деген маселени айттыңыздарбы? Токтомдо каралган. Биз эгерде бааны өзгөртүп турсак болот, баа бир калыптуу болбойт. Ошол бааны көтөрүп анализдерин жүргүзүп турсак болот. Ал каралган. Биз өзүбүздүн ыйгарымдыкка кирет ал. Бааны карап беребиз эгерде ошондой эме болсо. Анан кескин көтөрүп койсок дагы биз эки тараптын балансын камсыз кылышыбыз керек. Шаар тургунун айталы, ал барып көмүр алам десе, ага сиздер айтып аткан 4500 сомдон кымбат алдаганча, 4800 дейбизби, 5000 дейбизби, 6000 сомдук. Мен мына кече өзүм көрүп келдим. 5500дөн көмүр таппай жүргөндөрдү көрдүм да. Ушундай шартта көмүр кымбат экенин көрсө, кимге кайрылышы керек? Анан канча убакытта чара көрө аласыздар? Кечээ күнү эле, бүгүн эле эртең менен 4 кайрылуу түшкөн. Бирөөсү ошо депутаттардан, үчөөсү жарандардан. Бүгүн жеринде барып эле мына азыр эле жаңы 5 ошондой штраф чегелерин жана препцияларды берип ал нерсени токтоттук да. Бул ыкчам эле ошол бизде шаарда эле 4-5 жумушчу баягы группалар түзүлгөн. Анан биздин антимонополия gov.kg деген сайтыбызда расмий электрондук кайрылуу кылса болот. Биринчи жагы. Экинчи жагын телефондор көрүлүп турат. Албетте расмий кайрылган жакшы болот, себеби биз дагы мыйзам чегинде иштеди алып барышыбыз керек. Адреске дагы келип кайрылса болот. Андан сырткары ар бир сайтыбызда ар бир аймак боюнча телефондор илинген, карасаңыз болот. Ошо телефондор боюнча салып койсо дагы болот. Биз реакция беребиз. Биздин урматтуу керектөөчүлөргө дагы учурдан пайдаланып кайрылат элем. Май, июнь, июль айында абдан көмүрлөр сатылып аткан жеке ишкерлер арзан баада. Ошол убакта урматтуу биздин кыргыз жарандары, урматтуу керектөөчүлөр баягы карды эртең жаайт деп күтүп отуруп, ошол учурда алып алса албетте жакшы болмок. Бирок тилекке каршы азыр деле акча таап алып атышат. Ошол убакта алып алса үнөм болмок. Бирок биз дагы мен ойлойм тийиштүү ошол энергетика министрлиги тарабынан, башка тийиштүү ыйгарым министрлиги тараптан убагында көмүр алуу боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан тийиштүү баягы иштерди жүргүзүш керек деген сунуштар бергенбиз. Буга чейин Кыргыз көмүр компаниясына да 3 жолу өзүбүздүн алдын ала эскертмелерди бергенбиз. Рынокто мындай болуп атат, могу иштерди алып барыңыздар, рынокто турукташтырыңыздар деп. Бишкек шаарында эң жогорку баа 5 сом 80 тыйындан 1 килограммда.
бул ирик көмүр да. BBC'нин суроолоруна монополияга каршы агенттиктин директору Кеңешбай Тайлаков жооп берди. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин бардык макала маалыматтарды BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Бүгүнкү уктурууну мен Абдыбек Казиев даярдап алып бардым. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.